Достор, ассаламу алейкум, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн мен сиздерге Ошский районда жайгашкан Амирстрой курулуш компаниясы курган жаңы домдон сатыла турган квартира жөнүндө атайын маалымат бергене келип калдым. Мен турган жер Ошский район болуп калат. Бул жак ошо Салиева кең көчө, одна сторонка мына жака карап кеткенче. Ориентирди мына детский областной больницага алсаңыздар болот. Ошонун жанында эле мына Амирстройдун домун көрө аласыздар. Ошский район. Детский областной больницанын эле боковой тарабы болуп калат. Мына бул блокто, Б блок. Ордоңку подъездде 10-чу этажда сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган 4 бөлмөлүү квартирага келип калдым. 10-чу этажга чыгасыздар, мына лифттери дагы иштейт. Чыгып эле оң жакты карасаңыздар, ушул квартира сатка чыгып аткан кези. Тех паспорты бар. Коммуникация бардыгы центральный. Кирпичный дом, туугандар. Эч кандай газоблок, пескоблок эмес. Мына бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Квадратурасы 117 квадрат метр, 4 комната. Байкаңыздарчы. Күнгөй бет, Салиева көчөсүн карайт, жарык сон болуп турган кези. Квадратурасы дагы кенен, баласы көп семьяларга өтө бап келет да. Өтө бап келет. Каалагандай ремонтту кыласыздар, Кудай буюрса алыпчы. Бул жак негизги кирүүчү эшик болуп атат. Мына жак ажаткана. Бул жак взрослый спальня деп койсок болот. Бул жакта болсо детский спальня деп койсок болот. Бул жакта дагы бир комната деп койсок болот. И мына жакка өтүп келсек, бул жагы студия. Жарымы кухня, жарымы зал. Көрдүңүздөрбү? 4 бөлмөлүү студийный квартира, туугандар. 117 квадрат метр. Өтө бир сон экен. Мына караңыздарчы видте. Так, ошондо бул конок бөлмө плюс кухня болот да, мына газды көрдүңөр. Мына жакта гарнитурлардын месталары бар. Жарымы зал, жарымы кухня. Жүрүңүздөр. Эми кийинки комнатага өтөйлү. Бул жагын кандай десем, детский спальня деле кылып койсоңуздар боло берет. Мындай лоджалары бар. Наркы комнатага, бир комнатага чыгып кирип турганы. Жакшы, өтө сонун. И бул жака мындай өтсөк, барыңыздар билген дагы бир комната, типа гостиный сыяктуу. Так. И бул жак 4-чү комната болуп атат. Бул спальня. Эмнеге келсек дегенде андай өзүнүн кошумча лоджасы да бар экен. Кладовка, офис кылып койсоңуздар болот, ал жагы өзүңүздөрдөн. Мына эртең менен күн жаткан. Акыркы деле этаж эмес, өйдө тарапта дагы бир этаж бар, билишимче. Акыркы этаж болсо деле эч нерсе болбойт. Зато өйдө тараптан ызычуу болбойт, дүпүрөгөн үндөр болбойт. Тынч жашоо болот. Мага лично акыркы этаждар жагат. Так. Спальня болду. Бул жак ажаткана. Прихожкалары дагы кенен. Шкафтарды установка кылып сонун жасайсыздар да, кыскасыча. Ал жагы өзүңүздөрдүн фантазияңыздардан. И бул жакка өтүп келсек, барыңыздар билген душ. Эйсин номер экранда жазылуу. Баасына келе турган болсок, 117 квадрат метр, 4 бөлмөлүү квартира. Ар бир квадрат метри болгону $920 бааланды квадрат метриче. И кеми бар, түшүрүп берет. Аракетти кылыңыздар.